орто мектептеги билим берүү системасына канааттанасызбы? Мен онду бүткүчөктү эле тажап кеткем негизи. Журналистика факультетине тапшырбастан туруп эле журналист болууга болобу? Практика жүзүндө үйрөнүп ала турган нерсеге айланып калды. Мына Инстаграмда Тилимпоз деген бир баракча ачып алган бир жаш жигит бар. Контент деген толтура. Андайлар дагы чыга баштады. Ал иш да керек. Сөз эркиндиги деген кандай болуп калат? Сынды дагы чычкамурду жөргөлөгүс кылып туруп айтса болот. Оппозиция бийликке келгенде ошол эле сындап келген нерселер өздөрүнө курал болуп, Мамлекеттик маалымат каражаттары чындап мамлекеттик болуш керек. аша чагып кеткен жагы да болуп атат дегендей нота бар да. Жүз карашабыз деген маселе бар да. Ошону унутпаш керек да негизгиси. Эмне өзү ошондой болот, тиги Канышай ойду келди жаза береби? Конкретный бирөөнү талагыла деп тапшырма берилет. Мына Болот Темиров негиздүү эле сынбы, аша чабуучулук жокпу? Мында айтылып аткан факты чын болсо, анын негизинде сын сөзсүз түрдө болуш керек. Бийликке келгенде баары бир бийлик ташпака учат десе, өтө деле бийик эмес, бирок пас учат дегендей позицияда. Адамга жараша болот. Өзгөргөндөрү болот, өзгөрбөй кеткендери болот. До концачылык менен 35 жылда жасала элек иштер жасалып атабы? Эмненин аягына чейин? Жакшы нерсенин аягына чейинби, жаман нерсенин аягына чейинби, эмненин аягына чейин? Иденттүүлүгүбүздү, өздүгүбүздү сактоо бул реалдуу эле нерсеби? Кыргыз дагы өзүнүн кызыкчылыгы үчүн күрөшкөнгө акысы бар. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70% ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Хыяз. Мен дароо эле кезектеги биздин коногубуз, мейманыбыз ким тааныштырып өтсөм, Жыргалбек Касаболотов. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Сиз эми негизи мындай медиа журту, медиа айдыңы, журналисттер сиздин ким экениңизди билебиз. Адабият жаатындагы адамдар ким экениңизди билишет азын-алак. Бирок ушундай көрүүчүлөргө баягы билбеген тараптар да болуп калышы мүмкүн да. Ошого өзүңүздүн баягы башатыңызды, кайсы мектептен бүткөнсүз, кайсы окуу жайда кайсы кесипти алгансыз, анан кайсы иштерде иштегенсиз, ошону айтып койсоңуз биздин темага бул каармандын эмне тиешеси бар экендиги көрүүчүлөргө түшүнүктүү болот. Жакшы болот. Мен эми совет мезгилинде чоңоюп калдым. Балалыгым ушу Бишкек менен Көлдө өттү. Өзүм ата тегим Башкондон. Бирок биякта Бишкекте төрөлүп, анан Тосор деген айыл бар Көлдө. Ошо Тосор деген айыл менен Бишкектин ортосунда чоңоюп калган. Бирде аякта, бирде биякта окуп отуруп. Анан улуттук университетке журналистика бөлүмүнө өткөм. Ал кезде бөлүм болчу. Кыргыз филология факультетинин бөлүмү эле, кийин анан факультет болуп өзүнчө бөлүндү. Анан ошону аяктадым, журналистика факультетин. Бирок аны сырттан аяктадым. Анан ошо студент болуп окуп киргенде эле сырткы бөлүмгө которулганда Асаба гезитине кирип кеттим. Андан кийин көп эле жерде иштедим. Азыр кайсы жылда экенин эстегенге дагы чолом жок. Четинен мындай санап айтып өтө турган болсом, ошо Асаба гезити, Кыргыз жер студиясы, өкмөттүн басма сөз кызматы, тышкы иштер министрлиги, Кыргыз патентте 2 жолу, Кабарда 4 жолу, анан жана конфликтология деген уюм бар бир. Эл аралык сабырдуулук үчүн деген. Ошонун долбоорлорунда иштегем. Эл пикирде, андан кийин Азаттыкта 2 жол иштеп калдым. Ушундай эле же аналитикалык структура, же болбосо журналистикалык структура. Кийин анан деген азыр жөн эле мындай эркин чыгармачылык менен өзүм актуалдуу деп эсептеген нерселерди жазып, которуп, ошолор менен алек болуп жүрөм. Мына азыр былтыртан бери жанагы адабияттагы кээ бир көрүнүштөр боюнча, кээ бир чыгармалар боюнча сын китеп деген китеп жаздым го, өзүңө белек. Чоң рахмат, чоң рахмат. Анан Марат Токоев деген медиа эксперт кесиптешибиз бар. Ал экөөбүз жанагы медиа сабаттуулук боюнча атайын практикалык колдонмо жаздык кыргыз тилинде. Бул силердин студияңардын китептекчесине белек. Чоң рахмат. Демек, көрүүчүлөр деле, көрөрмандар деле өздү деле түшүнүктүү болду. Биз бүгүн 2 өңүттө сүйлөшөбүз, 2 багыт боюнча. Журналистика, сөз эркиндиги, демократия, журналисттер кандай болуш керек,
азыркы мынау технология өзгөрүп атат, ошондойдо кимиси журналист, кимиси блогер, ошондой кандай болуш керек деген өңүттө, анан адабий багытта дагы бул бүгүнкү күндө китеп окуган киши барбы, жазуучулар китеп жазып атабы, идеология кандай болуш керек, жазуучулар эмнени жазыш керек деген өңүттө сүйлөшөт окшойбуз. ооба. Анан бирок баары бир мында пайдабалынан баштай берсем, мына мектепте окудум, баланча жерде окудум дедиңиз, орто мектепте. Ошол орто мектептеги билим берүү системасына канааттанасызбы, же ошол орто мектепте өткөргөн 10 жылда мындай текке кеткен жылдарда мындай болуп калдыбы? Мындай азыркы жана 12 жылдык өтүү боюнча маселе козголуп атканда ошол эсиме келет да. Мен онду бүткүчөктү эле тажап кеткем негизи. Ошол кезде көбүбүз эле тажап кеткенбиз. Ошо мен өзүмөн улам берип атам. Чоңойгубуз келип, батыраак иштеп кеткибиз келип. Анан 12 жыл азыркы эми замандын талабына жараша балдар кантип чыдаарын билбейм. Маалыматта көбөйүп атса керек. Ал кезде бизге берилген билим балким идеологиялык жагынан кайсы бир мындай бир тенденциялуулугу болушу мүмкүн, же болбосо ошол кездин системасына баш ийиши мүмкүн, бирок жалпы билим берүү системасы бизди толук канааттандырган деңгээлде болгон десем болот. Мисалы жок эле дегенде так илимдерди, элементардуу билимдер деп коет го, мындайча айтканда, окуган, жазган, ката кетирбеген, анан санаган, ушул сыяктуу нерселерди жакшы үйрөтчү. Анан азыркылардын окутуп атканын көп учурда сыртынан гана көрүп калам да. Анан ошондо кээ бир нерселерин байкап калам. Айрым мисалы окуу китептери өтө татаал жазылган. Мындан бир нече жыл мурун тарых китебине көңүл буруп калдым. Ал балдарым окуган үчүн. Анан кыргызча тарых китеби болчу. 6-класс болуш керек эле, жаңылышпасам. Анан бу эмне дейт да ичиндегисин карасам, жаңылышпасам ушу диссертацияны эле алып барып туруп ошо боюнча салып койсо керек. Адаптациясы жок элечи. Өтө татаал тил менен жазылган. Аны эптеп өзүм окуп, түшүнүп, анан деген бул биягын ушундай падышалык болгон экен, анан тиягында тигиндей падышалык болгон экен. Тигинисин басып алыптыр. Түшүндүңбү десем, түшүндүм дейт. Ошентип эле жазышпайды деп атпайбы? Анан эми азыр жанагы маалымат көбөйдү да, билимде бериле турган маалымат дагы көбөйдү. Колдон келсе базалык билимге көбүрөөк көңүл бурулса дейм да, бала базалык талаптарды балдар жакшы аткарып кеткидей болсо, анан калгандарына жанагы сөзсүз түрдө папка кармап анан деген чоң болуп анан сөзсүз түрдө баары билим алыш керек, жогорку билим алыш керек деген эле стереотиптен кетишибиз керек биз азыр. Себеби ал совет мезгилинде болгон ошондой стереотип. Анан азыр болсо тескерисинче балдарды мындай бышык кылып турмушка даярдай турган нерселерди көбүрөөк берсек дейм да. Ошол нерсе актуалдуу болуп турат. Орто мектепти бүттүңүз, андан кийин кесип тандоо, кайсыга тапшырсам деген маселе чыкты болуш керек. Анан журфакка тапшырыпсыз, болгондо дагы мындай заочный болуп калабы? Жок, башында кадимкиде өткөм, анан деген экинчи курсту бүткөндөн кийин анан деген сырткы бөлүмгө которулуп кеттим, сырттан окугам. Ошол кесип тандоодо эмне кылсам деп башын кармаган эле мындай тараптар, бизди көрүүчүлөр болушу мүмкүн да, ар кайсы муун көрөт да биздичи. Анан сиз ушул журфакты тандоодо бул мындай журфак, филфак негизи мындай көп деле маяна берчү, көп акча тапчу кесиптер эмес да негизичи. Ошондо деле ошондой болчу эмес беле? Анан баягы арга жоктон анан тиякка тапшырып, бияка тапшырып өтпөй калып анан филфакка тапшырып кое берейинчи дегендей критерий болдубу, же сүйүп күйүп ушундай күйүп жанган кесип болдубу бул? Мен өзүм аскер адам болгум келген негизи. Анан бирок аяка өтпөй калдым. Өтпөй калып анан деген андан тышкары мен бала кезимден эле ыр жазчумун, ошо сөзгө шыгым бар болчу да, кыскасы. Анан ошондон улам бул үй бүлөнүн таасири бирчет, ошого өтөп кеңеш берип атышынан ошого өтүп кеткем. Анан бирок бир нерсени эске алыш керек, ал кездеги журналистика менен азыркы медианын турпаты таптакыр эки башка. Себеби бизге жана немелерден бери окутканда литера дегенден баштап окуп, литера, клише, анан деген оттиск дегендердин баарын окутуп, азыр көбүн айтсаң түшүнбөйт аны. Анан ошолорду ал стереотип, офсет жаңыдан кирип аткан убак болчу. Офсет жаңыдан, анан жана компьютердик верстка деген нерсе. Мен ошол сырткы бөлүмгө которулуп кеткенден кийин анан деген ошо мен иштеп аткан жерде башталды да, өзү Асаба кезинде. Биз ошол окуган, бизге үйрөтүлгөн техника андан бери бериле дегенде 3 сыйра алмашты. Анан ошондуктан азыр бул кесип баягы биз кылымда, биз эле эмес, бизден мурункулар да кылымдар бою көнгөн
калыбында эмес, таптакыр башка өңүттө кетип баратат. Биз көргөн журналистика азыр жок. Биздин баягы көнгөн кесибибиз жок деп койсок болот. Мунун чоң себеби бар. Азыркы жана социалдык тармактар жана интернет. Журналистика ошо кылымдар бою белгилүү бир кесиптеги адамдардын монополиялык ээлиги болгон да. Ошо атайын даярдалган, мисалы журналисттердин, редакциялардын жана башкалардын. Ошолор чыгарган, аудитория уккан же уккан. Анан кез-кезде кат жазып койгон, мисалы. Кээ бирлерин чакырып турган. Азыр ошол маалымат берүүчү менен маалыматты керектөөчүнүн ортосундагы чектин өзү жок калды. Ар бир адам маалымат берүүчү боло алат, анан ар бир адам маалыматты керектөөчү боло алат. Негизги фундаменталдуу өзгөрүү ушул. Ошол эле учурда өзүңүз, биз жакшы билебиз, көптөгөн окуу жайларда бизде Кыргызстанда журналистика факультети бар да, кадимкидей эле. Бүгүнкү күндө мындай журналистика факультетинде тапшырбастан туруп эле журналист болууга болобу? YouTube'да атайын блогтор бар, атайын журналисттердин мынандай болсоң мыкты журналист болосуң деген сыяктуу өзүнүн сырларын үйрөткөн мындай атайын блогерлер бар, атайын курстар бар, мындай курстар дагы чыкты. Сүйлөө өнөрү, оратордук өнөр деген сыяктуу. Ошондойлорго барып эле журналист болсо болобу же сөзсүз журфакка тапшырыш керекпи? Мен ошол журналистика классикалык формасында өнүгүп аткан убакта деле бир топторун көргөм, журналист эмес болчу, тарыхчылар болчу, политологдор болчу, же болбосо тилчилерди же дагы башка таптакыр башка кесиптеги кишилер. Ошолор журналистикага шыгы болгон үчүн журналисттердин өзүнөн алдаганча жакшыраак ийгиликтүү иштеген учурлар болгон. Анан эми азыркы заманда деги эле кайсы бир кесипке ээ болуш үчүн сөзсүз түрдө барыш керекпи же аны деген практика жүзүндө интернеттен ар кайсы маалыматтарды алып отуруп деле үйрөнүп алса болобу деген маселе өтө олуттуу козголо баштады. Бул жалаң эле журналистикага тиешелүү эмес. Туура. Мен бир туугандарым бар, машина оңдогонду ар бир немесин моделине карап туруп, анан деген ошол интернеттен карап кайра ошентип оңдоп коет. Өзүндөй кылыпчы. Себеби ар бирине карата ошондой маалымат бар. Анан эми кээ бир нерселер бар, баягы фундаменталдуу окуй турган, мисалы врачтардын окуусу же болбосо жана фундаменталдуу физикага деген сыяктуу нерселерди. Ал үчүн баягы атайын билим талап кылынат да. Анан деген бирок көп эле кесиптер азыркы убакта практика жүзүндө үйрөнүп ала турган нерсеге айланып калды. Бул жакшыбы же жаманбы, азырынча мунун жообу жок. Экинчи жагы, кесиптер өтө бата алмаша турган болду азыркы убакта. Илгери мисалы 40, 30, 50 жыл бою жалаң бир ордунан жылбай иштеп анан пенсияга кетиптир деген нерсе ардактуу болчу да. Анан азыр антип жашаш мүмкүн эмес, чындап келсе. Сөзсүз түрдө жок эле дегенде 2-3 жолу өзгөрүүгө дуушар болот ар бир адам. Жыргалбек мырза, мына мурда менин жеке баамымда сиз мындай саясий багыттагы дагы же болбосо деги эле коомдук бир окуяларга өзүңүздүн мындай пикирлериңизди, көз карашыңызды, багыттамаларыңызды мындай пост катары жазып турчу элеңиз да, актив түрдө. Жөн эле жазбастан мындай өтө маани берип, эптеп септебесте мындай өтө терең бир иликтеп бир аналитикалык нукта жазышыңыз да. Ал мындай, себеби мындай болбош керек эле, себеби мындай деп аргументтерди келтирип. Анан соңку жылдары негедир мындай жазбай да калдыңыз да. Жазбай да калдыңыз, чыгарбай да калдыңыз. Бул же сиз түңүлдүңүзбү же баягы сууну сиңген жерге мен суу канчалык куйган сайын эми сиңбейт экен деп өзүңүздүн арбайыңыз менен кеттиңизби? Же болбосо бул деген жанагы журфакты бүтпөй эле атайын YouTube'дан канал ачып алып туруп шок тез көр болбосо өчүп калат деген сыяктуу ошондой тараптарга атаандаштыгына жеңилдиңизби деген сөз. Мен үчөө тең бар. Мунун макалаларымды мен Facebook'ка жазчумун. Түз элечи, атайын кадимкидей макала кылып, даярдап, тияк биягын баарын текшерип Facebook'ка жазчумун. Анан ошонун эң мен маани бергендерин ашып кетсе 300 киши окуп жактырды да. Маани берди, түбүнө комментарий жазды, түшүнгөнүн билдирипчи. Анан бир күнү карасам, бир ырчы атын үнүтүп калдым. Көлдүн жээгине барып жалаңач сүрөткө түшкөн экен. Ошону талкуулагандар миллиондоп жүрөт. Анан ошондо ичимен бир нерсе муздап калды. Мен эмнени айтып атам, биякта эмне жөнүндө талкуулап атат. Адам баласынын табияты көп учурда өтө жеңил нерсеге кызыгып кетет да башынан эле. Ошо жана журналистиканын табияты өзгөрүп кетти дегеним ошол. Анан ошондон кийин жаап салдым мен Facebook'ту.
андан кийин жазбай да калдым. Жазчумун баарын тең ошол убакта жазып бүткөм деп ойлойм. Азыр сураса кайра эле ошол эле убакыттагы окуялар боюнча азыр деле ошону айтмакмын. Андан кийин бул Facebook еще эме дагы экен да, соц тармак убактыңды да уурдайт экен көп учурда. Анда элдин тоскусун карап отурасың, эмне болду деп, кандай мамиле кылышты, анан ким эмне деп жазды деп. Анын ордуна конкреттүү иштер менен алек болсо болот экен. Мондай болуп китептер жазып атам анын ордуна мисалы. Жакында Виктор Казадойдун жана шибер кыргыздардын цивилизациясы жөнүндөгү 2 томдук китебин кыргызчага отуруп чыктым. Буюрса жакында жарык көрөт ал дагы. Ушундай нерселер. Анан сөзсүз түрдө эле журналистикада калыш керек деген деле максат жок да азыр. Балким дейм да, балким мүмкүн. Ошол мындай азыркы замандын тили деп эсептелинген, ыгы деп эсептелинген ошол мына кол телефондун сырларын түшүнүп, мобилограф дегендер чыкпадыбы? Ошонун сырларын үйрөнүп, өзүңүз бир ушу элди бери каратып алуунун ыгын үйрөнүп, жана өткөндө ушул жерге Өмүрбек Чиркевич Текебаевди чакырсам, мен мындай кемшеген эле бир сүрөтүмө коюп койдум. Эмне үчүн ошону койдум? Анткени элди бери жака каратып алуу үчүн. Ал болбосо салмактуу эле саясатчы го, анан ошол дагы ошол ыкманы колдонуптур да. Айтайын деп атканым ошондой ыкмаларды, бизге жеңил желпидей көрүнгөн ыкмаларды балким өздөштүрүү жагы сизде аксап, балким сиз аны мындай сындаган инелерим деле болгон. Жанагы ошо жазган нерселерди байке текстти эч ким окубайт азыркы заманда. Ушул айткан эле нерсеңизди видео кылып чыгарыңыз деп Ыдырыс Исаков, Али Токтакунов деген инелерим аябай сын калышкан. Керек болсо үйрөтөлү депчи. Анан эми баягы мурунку адаттан кайра чыгыш кыйын экен, баягы биз текстке көнүп калганбыз да. Анан буюрса, эгерде балким ошонун баягы убакыт сааты чыгат го дейт го кыргызда. Убакыт сааты чыга турган болсо аны деле үйрөнүп алам деп ойлойм негизи. Башка дагы бир маселе келип чыгат ошо айтылган нерседен. Бул жалаң эле мага тиешелүү эмес экен. Бул жалпы кыргыз интеллигенциясына тиешелүү болуп атат азыр. Себеби мына мисалы илимпоздорубуз бар. Абдан жакшы илимпоздор, жакшы эксперттер, жакшы адистер, сонун том-том кылып китептерди жазышкан. Анан бирок аларсын эч ким окубайт. Ошол эле убакта мисалы Татьяна Эдельман деген чыгып жүрөт го жана. Ошо сыяктуу же болбосо жана ар бир нерсенин мисалы туздун же болбосо бензиндин Минаев тарыхын берген ошо сыяктуу адамдарчы. Ошондой кылып кызыктуу кылып берсе болот экен да. Анан деген бизде ошол барьерден менимче кыргыз интеллигенциясы жалпысынан аттап өтө элек. Эски адатыбыздан чыга элекпиз. Анын ичинде мен да бармын. Ооба. Мен да мына биздин капталыбызда эле илимдер академиясы бар. Эмне деген илимпоздор бар. Алар деген илим жактаган, канча жылдап. Ошолордун билгенин азыркы могу блогерлер мында билишпейт чынында. Тайыз. Бирок ошол эле учурда мисалы үчүн мына бүгүн кыргыз тил күнү. Кыргыз тили боюнча кайсы бир тил илимин жактаган бир илимпозду билбеши мүмкүн, бирок мына Инстаграмда Тилимпоз деген бир баракча ачып алган бир жаш жигит бар. Тааныйман. Ал болсо ошол тилди элге, адамдарга, жаштарга айрыкча жеткирүүнүн өтө бир ыкмаларын таап алган. Ошол жагын балким үйрөнүшүбүз керек. Алар өзүнүн ишин кылып атат. Негизи ошол Тилимпоз, анан Айтылек Орозбеков мисалы. Ал деле жаңы формасын тапты да. Анын айткан нерсесин илгери мен сунуш кылып жүргөм журналисттергечи. Чыкпайбы ушинтип мисалдар четтен табылат азыр, мисалы айрыкча Бишкекти араласа. Жок эле дегенде көчөлөрдүн аттарын карай келгенде каталар иттин кыргапталдан. Анан ошонун баарын тең эметсе контент деген толтура деп айткам да. Эми андайлар дагы чыга баштады. Ал иш да керек. Бирок анан ар бир нерсенин тереңине да кириш керек да. Мисалы жанагы ошол айталык тарых же дагы башка ошол сыяктуу адабият деген сыяктуу нерселерди аны дагы кызыктуу кылып айтып берүүнү билиш керек. Элге жеткирүүнчү. Ошол иш жасала элек. Эми иш жасала элек иштер өтө эле көп. Мисалы дайыма азыр айтып жүрөм, бардык барган жеримдин баарында тең. Мамлекет чукул арада жасай турган өтө маанилүү иш бул кыргызча мультфильмдерди тартуу. Балдардын тили орусча чыгып баратат. Ошо баары тең телефонго көчүп кеткен үчүн. Муну чукул арада жасабаса болбойт. Балдарды кийин алдырып коебуз. Ооба. Эми мына оппозиция менен бийлик, оппозицияда жүргөндөр бийликке келди, бийликте жүргөндөр оппозиция болуп көрдү. Ошонун фонунда журналисттер дагы бирде тиги жээк, бул жээк болуп ушундай болуп келди да. Анан ушул өңүттөн сураганда мындай
сөз эркиндиги деген кандай болуп калат? Сөз эркиндиги деген бизде мындай бир туруктуу, көз карандысыз бир туруктуу түшүнүк эмес. Бул кээде аркы жеке же берки жеке ушундай бир саясий бир түс алган бир түшүнүк болду да. Неге сөз эркиндиги деген сиздин пикириңизде кандай? Мен жана медиадагы тенденциялар жана улуттук кызыкчылык деген макаламда бир нерсени, этаптарды көрсөткөм да. Ошол оппозиция жана бийлик деген этап эң биринчи этап болду башында. Анткени ал этапта жанагы мамлекеттик маалымат каражаттарынын ролу абдан чоң болуп, аудиториясынын масштабы жагынан ошолор үчүн күрөш жүрдү, ошонун эфири үчүн күрөш жүрдү. Андан кийин мүмкүнчүлүктөр кеңейди. Ошол оппозицияда же бийликте жүргөн жагы аралашпаган деле саясатчылардын ар бири мындай олуттуулары, мындай салмагы жеткендер деп коеюн, өзүнчө медиа ачканга жетишти бир топтору. Андай экинчи доор болду. Үчүнчү доор болсо анан жана могу соц тармак келгенде аларга эч ким муктаж да болбой калды да. Ушундай болуп калды. Анан азыр оппозиция же бийлик деп так бөлүнгөн эч нерсе жок. Бул адамдын өзүнүн көз карашына байланыштуу биринчиден. Экинчиден, мисалы бийлик анан оппозиция деп бөлгөндө оппозиция эмненин негизинде оппозиция болот? Кайсы бир аракеттерине карата макулдук болбогон үчүн оппозиция болот да. Эгерде ал маселе чечилген болуп калса, мисалы чечкен болсо аны колдойт, чечилбеген болсо сындайт. Ушул жагынан алганда мындай оппозиция менен бийлик деген түшүнүктүн өзү дагы шарттуу да. Кечээки бийлик бүгүн кайра оппозиция болуп калышы мүмкүн. Аны көрүп да жүрөбүз. Ал тургай Кыргызда көбүнчөсүн ушул бийликтен түшсө эле оппозиция болуп калган саясатчылар аябай көп. Ошон үчүн мунун баарына сын көз менен караш керек деп ойлойм. Биз сөз эркиндиги журналистика жөнүндө сүйлөшөбүз дедик, бирок муну сүйлөп атып биз саясатты айтпай кое албайт экенбиз да. Анткени тыгыз байланыштуу. Ошон Сөз эркиндиги мындай болуп атат да. Сөз эркиндиги бул ошол сөз эркиндигин колдонгондордун чеберчилигине көп учурда байланышып кетет. Кандай формада айтып атат, сынды дагы эч ким чычкамурду жөргөлөгүс кылып туруп айтса болот. Анан экинчиден бул бийликтин өзүнүн саясий маданиятына көз каранды да. Себеби мен бир мисал келтирейин. Падыша Николай бар го, ак падыша орустардын. Ошол кишиге арыз жазып келишиптир. Баланча деген солдат падыша Николайды сөгүп, анан деген аны Келесоо деп атады дептир да. Десе ойлошкон дейм, анын башын алдырат тиги бу депчи. Анан десе кайра резолюция кылып жазып коюпту дейт. Тумшуктанар бир коюп, өзүң Келесоосуң деп туруп, арак ичкен арагына 5 сом кошуп бергиле депчи. Ошону менен бүткөн да. Бул бир формасы ошол кездеги. Анан экинчиси Манас эпосунда. Тазбаймат Манастын өзүн унутуп калып атпайбы? Туура. Анан аны деле баса калып, туура, талаттырып, тепкилетип ошондой кылса болот эле да, Манас өзү каршылап күлүп атпайбы? Анан үчүнчүсү, мен бир нерсени ойлойм, бул бийлик ким болбосун, өзүнүн жеке аброюна караганда мамлекеттин аброюн көбүрөөк ойлош керек. Мисалы, мамлекеттин кызыкчылыгына туура келген же каршы келген нерселер бар да. Ошого карата келгенде мындай катуу тура турган нерселер бар. Анан бүгүн мени сындап койдуң дегендер кийин кайра ошол медиаларга деле барып жүрбөдү. Өздөрү сотко берген медиаларга барып жүрдү. Мен өз көзүм менен көрдүм. Азыр деле болуп атат андай. Буга чейинки режимдерди карап көрсөк, мисалы үчүн Кыргызстандагы оппозиция ошол бийликти, ошол эле КТРди, ГКМБны, УКМКны, анан сотту, дагы башкаларды сындап келип, анан өзү бийликке келгенде ошол эле сындап келген нерселер өздөрүнө курал болуп калып атпайбы? Мына ушул тенденция улана береби же бул нерсе токтойбу? Бир нерсе өзгөрүш керек. Ал өзгөрө турган нерсе, мына мамлекеттик маалымат каражаттары чындап мамлекеттик болуш керек. Азыр биз мамлекеттик деп эсептеген маалымат каражаттары эмгичектүү мамлекеттик боло элек. Кайсы мааниде айтып атам? Мамлекеттин кызыкчылыгы бийлик башында турган, ага келген жана кеткен адамдардын кызыкчылыгына көз каранды болбош керек. Ал объективдүү нерсе. Мисалы, чек аралардын кеңейиши же тарышы, импорт менен экспорт,
сырттан кирип аткан маалымат же сыртка чыгып аткан маалымат, өлкөнүн коопсуздугу, курал жарак, армия жагынан алсыздыгы же күчтүүлүгү сыяктуу нерселер бул туруктуу категориялар. Ошол жагынан алганда ушул нерселерди дайыма алдыга жылдырып, ошол маселелерди козгой турган мамлекеттик болобу, жеке менчик болобу, улуттук кызыкчылыкты такай мындай коргой турган маалымат каражаттары бизге дайыма керек. Биз мамлекетке көз каранды болбогон, бирок ошол эле убакта улуттук кызыкчылыкты туруктуу көздөгөн күчтүү медиаларды 30 жылдын ичинде ушул убакка чейин түзө алган жокпуз. Баары тең же кайсы бир ошо кожоюнуна көз каранды болуп калды, же өзүнүн алган чакан бир тематикасына көз каранды болуп калды. Мамлекеттиктер болсо ошо мамлекет башында турган адамдардын саясатына көз каранды болуп калды. Ал өзгөрүп да кетиши мүмкүн экенин көрүп атабыз. Ошондуктан бул өтө чоң маселе. Мисалы, улуттук кызыкчылыкты туруктуу коргой турган медиа катмардын пайда болушу. Мен мисалы Түркиянын медиаларына көз салып турам да. Анан аякта мисалы Американы, Европаны же дагы мисалы Мексика сыяктуу нерселерге көп деле кызыкпайт. Алардын өтө көп талкуулаган, сындаган, мактаган, жактаган же мындай фокусун ошого арнаган нерсеси ошо жакынкы чыгыш. Себеби тегерекчет. Өзү жана жакынкы чыгыш. Бизде ошол медиада дагы, анан билим берүүдө дагы ушул биз парадигманы өзгөртүшүбүз керек түп тамырдан. Дегенде биз өзүбүздү билишибиз керек. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз эмне экенин билишибиз керек. Эмне бизге пайда, эмне зыян экенин. Андан кийин тегерекчетибизди билишибиз керек. Мисалы, биз өзүбүзгө чектешпеген Орусияны, Американы, Европаны билебиз да. Бирок жаныбызда турган Кытайдын эмнесин билебиз? Эч нерсесин билбей атпайбызбы? Биз бияктан көчүп кете албайбыз да. Алатоонун ар жагында турат го. Казакстандыкын билбейбиз, Тажикстандыкын билбейбиз, Өзбекстандыкын билбейбиз. Акын жазуучуларын билебизби жок дегенде мисалы. Же тарыхын билебизби? Бизге карата болгон мамилесин билебизби? Мисалы, ошонун баарын билбей туруп ар жакта килейген чоң мисалы мамлекеттер турса, мен өзүмдү бир аз ыңгайсыз сезем да. Бул эмнени ойлоп атат? Мага карата ниети кандай депчи, мамлекет катары. Ошон үчүн биз бул жалаң эле медиа жасай турган нерсе эмес. Бул жалпы билим берүүдөн баштап жасала турган нерсе. Себеби билим берүүнүн бир өзгөчөлүгү бар да. Биз медиада 1-2 жолу айтып кое беришибиз мүмкүн. Бала болсо мектепке күн сайын барат. Күн сайын ар бир класс өзгөргөн сайын ошол нерсе кулагына куюлат. Жок дегенде 100-нүн ичинен жарымында ошол нерсе калып калган болсо да, ал да чоң ийгилик да. Эгер туура сиңирилген болсо. Ушул жагынан алганда жана идеология деп атпайбызбы? Жана өткөн мурунку мамгатчы отурганда мен бир илимий жыйын айткам. Мисалы, киши ар кайсы жыйындарга барып, анан өзүнүн сөзүн айтып атты да. Мен ал сөзүн толугу менен колдойм. Бирок ал бир кишинин мындай жеке адам катары жасаган иш. Мен айттым, бул кишиге деген Маданият министрлигин жана Билим берүү министрлигин структуралык жактан байлап бериш керек. Мазмундук жагын ошо киши тескегидей кылып. Бул бүтүндөй бир система болуш керек да. Системалуулук жок. Киши өзүнчө жүрөт. Мисалы, мамгатчы институт өзүнчө иштейт, анан тиги министрликтер түздөн түз идеологияга таасири абдан чоң тие турган министрликтер өзүнчө иштеп атышат. Сиз жана айтып кетпедиңизби? Түркияда ушундай нерсени байкадым. Журналисттер баягы өзүнө тиешелүү бир мындай бир белгилүү бир нерселерди гана жазышат. Улуттук кызыкчылыгына көбүрөөк тиешелүү нерсе. Кыргызстанда дагы ошондой кылыш керек журналисттер депчи. Аны ошол тартипти бизге ким ошентип бериши керек? Же бул ар бир журналисттин бирдемени жазып атып, көрсөтүп атканда өзүндө ошондой дарамет болуш керекпи? Мен аны жазбайм, мен муну жазайын деген ким ошенттириш керек аларга? Бул кээ бири балким табигый жол менен келиши мүмкүн. Акырында ошондой журналисттер өсүп жүрүп отурупчу. Анан мамлекет өзү дагы жанагы журналистика факультеттерин ачып атпайбы? Ачканда ар биринде улуттук кызыкчылык боюнча сабак киргизиш керек деп ойлойм. Анын негизги параметрлери жөнүндө. Анан мен дагы экинчи бир маселени айтайын. Өткөндө тиги Кайыргүл Өрүмханованын эфиринде да ушуну айттым. Бизде чоң медиалардын сырттагы өз кабатчылык пункттары жок да. Башкалардыкы бизге келип иштеп атпайбы? Алар бизден маалыматты алып, бизде болуп аткан окуяларга карата өзүнүн элин өзүнүн көзү менен караттырып берип атат. Биз сыртта болуп аткан окуяларды кыргыздын көзү менен карай элекпиз ушул убакка чейин. Бизге ким кандай маалымат берсе, ошолордун көзү менен карап келатабыз. Көбүнчө ушу орустардын көзү менен карайбыз го. Бул ооба. Анткени орустардын медиасынын таасири көбүрөөк болду, тилинин таасири көбүрөөк болду да. Эгер балким англисчени билсек, кытайчаны билсек, башка жактындагы
медиасын окуганга мүмкүнчүлүк болмок. Анан бул инерция деп коет, мындайча айтканда күбө менен кеткен нерсе. Илгеркинин күбөсү бар да, СССРдин күбөсү бар, баягы калдыктары. Ошолордон калган нерселер бар. Болбосо мисалы биз эгемен мамлекет болгондон кийин эгемен мамлекеттин логикасына гана туура келиш керек. Бардык нерсе. Мисалы жана маданият, анын ичинде адабиятта дагы мен сунуш кылбадымбы? Түз котормолор коючубуз керек деп. Көркөм котормодо кытайчадан түз кыргызчага, түркчөдөн түз кыргызчага, япончодон түз кыргызчага которуп коючубуз керек. Жалаң орус тилинин ортомчулук ролуна көз карандуу болуп отура бербей, эми качанга чейин көз карандуу болобуз? Андай тилди билген балдар деле бар негизи. Бирок алардын потенциалын биз пайдаланбай атабыз да. Аны мамлекет пайдаланыш керек. Ошол демилгени мамлекет көтөрсө, ошондон анан импульс башталат. Демек, бул жерде комплекстүү билим берүү, идеология, тарбия бар, байланыштуу. Азыркы бийликтин сөз эркиндигине, журналисттерге жасаган мамилесинде көбүрөөк субъективдүүлүк барбы же объективдүүлүк барбы? Себеби мындай аша чаап кеткен жагы да болуп атат дегендей нота бар да бүгүнкү бийликтин ушу сөз эркиндигине болгон мамилесиндечи. Эми ошол запкы көргөн журналисттердин көбү ошолорду колдоп жүргөндөр убагында. Ошолорду бийликке алып келгендер. Бир жагы. Анан экинчиден субъективдүүлүк дайыма болот. Айрыкча жанагы ар бир адам мисалы өзүнө карата айтылган сынды ар кандай кабыл алат да. Анан бирок мунун экинчи жагы бар. Бийлик деген баары алмашып турган нерсе биздечи. Анан эртең кайра күнү түшүп калышы мүмкүн ошолоргочу. Башкача баа берип калышы мүмкүн деген. Эртең кантип жүз карашабыз деген маселе бар да. Ошону унутпаш керек да негизгиси. Бирок журналисттерде дагы мындай аша чаап кетип аткан жагдайлар жокпу? Балким абакта ошо отурган журналисттер туура эле отурду деген дагы бир нюанстары бардыр. Мисалы адамга жараша өзгөрүп турат да, кайсы адам болгонуна жараша. Мен конкреттүү мисал келмейинче айталык. Мисалы Канышай Мамыркулованы мисалы ошонун мисалынан баштайлык. Эгерде ошол чечимди кабыл алган органдар ал моундай дептир, анысы могу беренелерге туура келбейт деп бир далилин келтирсе, анда биз ишенбейбиз. Мен анын айткандарынан эч кандай бийликти басып алууга же кандайдыр мыйзамсыз нерселерге болгон чакырыкты көргөн жокмун. Көргөндөр болсо айтсын. Мисалы мен андайын көргөн жокмун. Мен бул суроону эмне үчүн берип атам? Анткени комментарийлерди окуйм. Комментарийлерде өзүнчө бир мындай комментарийлердин табияты жөнүндөгү моякта алганма деген нерсе жазылды да. Ошо комментарийлерде дагы чала болот да журналисттерге. Андан өзү ошондой болот. Тиги Канышай же болбосо тиги Болот Темиров ойду келди жаза береби деген сыяктуу. Эми арасында албетте мындай команда топ болуп мындай соккуруучу бир нюанстар дагы бар, бирок баары бир бар да. Ошону менен баягы мындай жумшагыраак тил менен суроо берип атам ошо. Мындай да. Бардык нерсеге карата кайсы бир күч кире турган болсо, аң сезимдүү түрдө ошол күч ошол процессти башкара баштайт. Мисалы троллдор деп атпайбызбы? Троллдор жана фейк аккаунттар жана башка ошол армиясы. Алар ошондой маанайды түзүүгө адистешкен жалпы жөнүнөн. Максаты ошол. Максаты ошол, андан башка максаты жок. Мисалы конкретный бирөөнү талагыла деп тапшырма берилет. Берилгенден анан деген ошол тапшырманы аткарышат. Анын өз ыкмалары бар. Кандай ыкмалары бар экендигин да бул китепке жаздык. Мисалы бир эле ыкмасын мисал келтирейин. Эгер аял киши жазып аткан болсо, комментарий ага каршы жазыш керек болсо, эми аял киши үйүндө эле отурбайбы дейт. Аялдыгына аял болгон үчүн четке чыгарып коет. Эркек киши жазып аткан болсо, эркек башың менен эмне тең элесиң, бар жумушуңду кыл дейт. Башкача айтканда, аял да жазганы күнөөлүү, эркек да жазганы күнөөлүү. Улгайган адам жазса, эми небересин карап эле үйдө отурбайбы, булар буга эмне бар дейт. Туурабы? Эмне жетпейт. Тескерисинче жашыраак бирөө жазган болсо, муну сен сага жазганды ким коюптур? Көп нерсени биле элексиң. Эчтекени биле элексиң. Деп кыскасы ошондой ыкмалар менен иштешет булар. Анан башкы тема калып кетип эле, аны теманын эч кандай мааниси жок ал жактачы. Тема талкуулана турган теманын өзөгү эч кандай мааниге эмес. Бул бир. Экинчиден ошолор улам баягы жем таштай берсе, баягы сүрмө топтун психологиясы деген нерсе бар. Калгандар дагы бирин серин ошого кошулуп кете берет. Баягыларгачы. Анан жалпы неме ушундай турбайбы, маанай ушундай турбайбы деп.
тролльдордун армияларынын бир өзгөчөлүгү бар да. Алар өзүнүн идеологиясы жок. Мындай эмнени каалаганын өздөрү так билбейт. Мындайча айтканда каалаган деле нерсеси жок. Болгону ал тапшырма менен иштейт. Анан мындай бир жагы бар да. Жана обон деп бир эме чыкпады. Ошолордун колуна эле телефон тийип калды азыр. Тролльдордун армиялары обондун азыркы мындай үйдө турган формасы. Аларды билебиз да, баягы жалданган убакта мисалы түшкө чейин бирөөнү барып жаманда десе аны барып жамандап кыйкырып, түштөн кийин тапшырма өзгөрүп кетип, ошону мактагыла десе кайра аны мактап деле чыга берчү да. Ушундай. Анан медиа сабаттуулук эмне үчүн керек? Ошолордун белгилерин билип, чыныгы элдин маанайы кандай экен, анан жөн эле атайын ошого боттор деп коет азыркы убакта, мисалы атайын немелер дагы бар, роботтор бар. Жанагы комментарий же болбосо атайын ушундай жем таштап кое турганчы. Ошолордун белгилерин көрө турган нерселер бар да. Айталык пропаганда деп атпайбызбы? Маалымдоо менен пропаганда. Пропаганда деген ал айрыкча саясий пропаганда, мисалы тышкы кайсы бир мамлекеттердики. Ал өзүн жакшы көрсөтүү, бирөөнү жаман көрсөтүү максатын көздөйт да. Анан ошондо ар кандай ыкмалар пайдаланылат, анын ичинде калп дагы пайдаланылат, манипуляция пайдаланылат. Мисалы сүрөттү коюшат. Анан ал сүрөттү мындай жакшылап изилдей келсең, ал макалага эч кандай тиешеси жок. Башка жактан алынган. Же болбосо видео картинкаларды коюшат. Анын дагы эч кандай тиешеси жок. Башка окуялардан алып келип тиге чаптаган. Анан жалпы мындай маанай түзүлгөндө ушундай экен деп түзүлөт. Бул ыкмаларды адамдар билиш керек. Ошо мен сөз эркиндиги өңүтүндөгү суроону кайра эле улантып берейин. Менен бул суроону азыр фамилияга байланыштырган жок, мен тенденция катары берип атам да. Мына Болот Темиров. Садыр Жапаровду, анын айланасындагы тууган туушканын, Камчыбек Ташиевди, ага байланышкан бир мандемдерди айтып деп келатат. Бул мында аша чабуучулук барбы, жокпу? Муну менен эсептешүүсү керекпи, же бул баягы ызага байланыштуу менин тиги жубайым камап салды, эми мен кандай менен жол менен болсо дагы буларды мындай талкалашым керек дегенден эмоция бар. Муну менен бул негиздүү эле сынбы, аша чабуучулук жокпу? Мындай да. Сын качан негиздүү болот? Бирөөнү сөкпөсө, акарат келтирбесе, мыйзамды бузууга чакырык болбосо, сын кандай жагынан болбосун негиздүү боло берет. Мындайча айтканда, ал белгилүү бир нормаларды бузбаш керек алсын. Фактыны бурмаламаш керек. Эң негизгиси фактыны бурмалабаш керек. Факт айтылып аткан болсо, айтылып аткан факты чын болсо, анын негизинде сын сөзсүз түрдө болуш керек. Анан эми ал канчалык деңгээлде жеке өзүнүн мамилеси аралашып кетти, канчалык деңгээлде объективдүү, ал таптакыр башка маселе да. Бирок биз бир нерсеге көнүшүбүз керек. Эгерде анда жаздым. 2 жерде 2 4 деп жаман көргөн кишиң айтып атса да, ал баары 2 жерде 2 4. Ким айтса деле. 2 жерде 2 5 деп аябай жакшы көргөн, сен сыйлаган кишиң айтып атса дагы ал калп. Ушундай. Биз болсо өзүбүздүн жеке мамилебизге карата, же болбосо бирөөлөр ошо айтып койгон нерсеге карата өзүбүздүн мамилебизди түздөгөнгө көнүп калганбыз көп учурда. Андай учурлар көп. Элди ошол нерседен куткарыш керек. Чындап келсе, бул жалаң журналисттер эмес. Журналисттердин азыркы өзгөрүлгөн шарттар, журналисттердин жана медиа блогерлердин жана башкалардын баарын тең маалыматын өзүнө сиңирип ала турган жалпы аудиториянын өздөштүрө турган ыктары. Эртедир кечтир баары көрүнүш керек буга. Канчалык эрте өздөштүрсөк, колдон келсе мектеп жашынан өздөштүрүп алган болсок, иммунитетибиз пайда болот мындай нерселерге карата. Мындай нерселерге карата деген жана терс көрүнүштөргө, троллдорго, жанагындай жалган маалыматка, пропагандага, дагы башка ошол сыяктуу нерселерге. Демократия, сөз эркиндиги, ошол баалуулуктарды коргоо маселесинде мисал үчүн азыркы ушул Германиядагы элчи Өмүрбек Текебаевдин аракети кезинде аябай чоң болгон, ошол эле учурда азыркы ушул мына өкмөттөгү министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсалов демократия, сөз эркиндиги деп канча чуркап жүргөнүн билебиз. Же болбосо мына Маданият министринин орун басары Марат Тагаев Сентябрь каналында иштеп, канча бир оппозициялык духта, оппозициялык чөйрөдө дегенде ушинтип жүрдү. Мына ушул инсандар дагы деле демократияга, сөз эркиндигине болгон
мындай өзүнүн мындай көз караштарын мурдагы боюнча деп ойлойсузбу, же бийликке келгенде баары бир баягы бийлик ташбакка учат десе эми өтө деле бийик эмес, бирок пас учат дегендей позиция ошондой болгонго аргасыз болуп калабы, баягы демократиясы алып элечи? ооба, бул адамга жараша болот. Адам өзгөрбөй турган адам болот, колдон келсе өзүнүн принцибин сатпай турган адам болот, анан өзгөрүп кете тургандар болот. Андай адамдар дайыма болот. Бул ал мустактан бери болуп келген, мындан кийин да болот. Өзгөргөндөр болот, өзгөрбөй кеткендер болот. Колдон келсе адамдын принциби кайсы жерде отурбасын, анысына карабай өзгөрбөгөн жакшы. Баалуулуктары, принциптери өзгөрбөгөн жакшы. Кайра эле ушул китепке алып келейин. Бу жерде биз айтып атабыз, мурунку айткан сөзү менен кийинки айткан сөзүн салыштыргыла. Айткан сөзү менен берген добушун салыштыргыла. Айткан сөзү менен биографиясын салыштыргыла. Мисалы, өмүр бою оппозицияда жүргөм деген кишинин биографиясын карап көрсөң, мисалы, ал 3 партияга мүчө болсо, бирөө Ак Жол, бирөө экинчиси Алга Кыргызстан, дагы үчүнчүсү мисалы кайсы дейли, ошондой дагы бир бийликти көздөгөн партия боло турган болсо, анда демек ал калп айтып атат. Эки башка сөз айтып, ал эки сөзү азыр эле бири-бирине карама каршы болуп аткан болсо, эки сөзүн жок эле дегенде бирөө калп. Туура, логика боюнча ошондой да. Же мурункусун калп айткан, же кийинкисин калп айткан. Же болбосо ал өз моюнуна алыш керек. Мен мурда мындай деп ойлогон элем, мына себептерден улам оюмду өзгөрттүм депчи. Эгерде жагдайларын көрсөтпөй туруп анан деген кайра 180 градус кылып аткан болсо, бурулуп аткан болсо, демек же мурункусу, же кийинкиси калп. Ошон үчүн саясатчыларга баа берүүдө дагы ушул жагдайлардын баарын тең эсепке алууга, эмнелер эсепке алууда эмнелер маанилүү экендигин биз бул китепте көрсөттүк. Ошондо мен жогоруда атап өткөн кишилер мына демократия, сөз эркиндиги боюнча ушу бийликке келгенден кийин эки жерде эки 4 деп атабы, 5 деп атабы, кандай деп атат? Мен мындай деп айтат элем да, айталык. Кечээ айткан бир позициясы бар да. Анан ал позициясына бүгүн кайра каршы чыгып аткан болсо, сөзү менен же иш менен, демек же кечээки позициясы калып болгон, же бүгүнкү позициясы калып. Ошол эле нерсеге барып такалат. Жакшы. Өтө логикалуу жооп болду. Мындай бир этикалык момент десемби, же сөз эркиндигине байланыштуу маселе болуп атат, мындак айтпасам болбойт. Мисалы, кайсы бир ушул бүгүнкү бийликке кандай бир огородуна таш ыргытылып атса, бир сын болуп атса, критика болуп атса, ошол эле Идил Байсалов мырза өзүнүн аткарган кесибинен сырткары эле жооп берет. Андай эмес, мындай деп. Же болбосо кече жакында эле Атамбаевдин жанагы кой таштагы үй маселесинде жана Марат Тагаев дагы жооп берип койду. Өзү маданият министринин орун басары. Анан Фейсбукта талкуу болуп кетти. Бул туурабы, туура эмеспи негизи депчи. Негизи ушуга кандай көз карашыңыз? Мунун тереңирээк бир фундаменти бар да. Биринчиде жана функционалдык милдеттер деп коет. Ар бир адамдын, ар бир кызматкердин, анан ар бир жетекчинин дагы функционалдык милдеттери болот. Айтылып аткан сынга колдон келсе, ошол тиешелүү түзүмдөрдүн басма сөз кызматтары айлык алып отурат ошол жакта. Ошолор жооп берет. Алар жооп бергенде дагы жетекчиси менен макулдашып алып жооп бериш керек. Мындайча айтканда, жалаң эле өзүнүн жетекчиси эмес, ал башкарган түзүм менен да макулдашылат. Жакшы мындай демократиялуу деп эсептеген өлкөлөрдүкү ушундай да. Ал тургай бериле турган суроолорго жоопторду даярдашат жана макулдашат кадимкидей. Бизде ошол жагы менимче анча өнүгө элек деп ойлойм да. Бизде мисалы президент бирди айтса, премьер-министр анын тескерисин айткан убактар болгон. Бир эле адам бир эле нерсе боюнча айталык тажиктер кирерин билгенбиз жана бирок билбей калдык деп бир сүйлөмдүн ичинде эки башка ойду айткан убактар болгон. Анан ошонун баарын эсепке алганда бул мамлекеттик маалымат саясаты кайрадан иштелип чыгыш керек деген геп. Башкача айтканда, ким сүйлөйт? Кимдин атынан сүйлөйт? Кимдер менен макулдашып сүйлөйт? Ошонун баары тең чечилиш керек. Мындайча айтканда, башка көп өлкөлөрдө бар да мунун баары теңчи. Айталык Путиндин өз өзү менен айткысы келбеген Песков айтат дегендечи. Дагы ошол сыяктуу. Анан мисалы мамлекеттик департамент же болбосо Америка Кошмо Штаттарында ал
баардык түзүмдөр менен макулдашып келүүнүн ошол бир бирдиктүү бир позицияны билдирет. Андан оңго да чыкпайт, солго да чыкпайт. Бул жалаң эле маалымат саясаты эмес. Бул жалпы эле саясат. Акыры түбү барып жалпы эле саясатка айланып кетет. Себеби бул позицияларды иштеп чыгуу процесси. Бизде ошол позицияларды иштеп чыгуу процессинде кеткен кемчиликтер, анан кийин анан пиар болуп же болбосо сыртка чыккандагы кебетесин көрүп атабыз. Бул болгону ошонун натыйжасы деп ойлойм. Кыргызстанда мына президенттердин бийликтен кеткен мына бул 2005 жылдагы, 2010 жылдагы саясий окуялар, бул деген ыңкылап, же бул ыңкылап эмес, бул деген төңкөрүш эмес деген ушундай талаш сөзү азырга чейин бар. Ал эми мына бул Садыр Жапаровдун бийликке келишине себеп болгон октябрь окуяларын октябрь революциясы деп айтсак болобу же кандай? Мурункулар кандай болсо ошондон өтө деле чоң айырмасы жок. Революция деп аташ үчүн, революция дегендин өзү эле сапаттуу өзгөрүү дегенди билдирет. Түп тамырынан бери сапаттуу өзгөрүү. Анан ошондо канчалык деңгээлде революция деген критерийге туура келет деген маселенин өзү ошондой нерсе менен чечилет. Ал бийлик эле алмаштыбы же система толугу менен алмаштыбы, мамиле толугу менен алмаштыбы деген нерсечи. Парадигма алмашат керек болсо революция болгондон кийин. Эми баягы бизде мындай туруп калган ташты жылдыргандай процесстер жүрүп атат да кээде. Мисалы, биринчи жолу бийлик алмашканда көптөн бери мисалы 15 жылдан бери туруп калган таш жылган да. Андан кийин анан 5 жыл туруп калган таш жылды. Андан кийин ошол улам жылып отуруп, азыр кайсы бир жагынан алганда табигый десек болот, системалуулук жагына келе атат. Мисалы, мен бир саясий жагынан мисал келтирейин. Жанагы партиялык тизме. Мен өзүм башында ошону колдоп жүргөн адамдардын бірі, партиялык тизме. Бирок мен колдогон нерсе ал чыныгы партиялык тизме болчу да, идеологиясына чындап берилген, ошон үчүн чындап туруп бере ала турган адамдар. Ал эми идеалдуу элестетүү. Бизде бирок иштеген жок да. Бизде бул нерсе мындай болуп калды. Көп жыл болду мен айтканым. Тиги бир нече мүшөк коюлат астыбызга. Ар биринде бир 70% начар картошка, бирок ооз жагына 30% жакшы картошканы коюп койгон. Үстүнө. Ушулардын бирөөнү танда дейт. Жок, мындай баарынан келип туруп тазаларын эле тандап алайынчы да, жок, бирөөнү гана тандашым керек дегендей кеп болуп атканда. Эми азыр бир мандаттуу округтар менен шайлоо келе атат деп түшүнүп атам. Бу жерде маселе андан да тереңирээк да. Деги эле кимдер келиш керек деген маселе бар. Себеби эл деле мисалы бир мандаттуу болгондо деле кимди тандайт? Кимди тандайт, кимди көргүсү келет жана парламенттин функциясы кандай? Экөөнүн ортосунда карама каршылык чыкпаш керек. Ошондо мен бир мындай жолун сунуш кылгам. Деги эле шайлоого катышууга укук алыш үчүн ар бир адам комиссиянын көзүнчө астына жалаң кагаз менен гана калем, башка эч нерсе болбосун, өзү каалаган темада кыргызча мыйзам долбоорун түп нускасында, орусчадан көчүрбөй, башка эч нерсе кылбай, түшүнүшүнчө мыйзам долбоорунун схемасын жазып берсин, мыйзам долбоорун жазып берсин. Ошону мындай жок дегенде бир 3-4 сүйлөмө сабаттуу жаза алган адамдар анан келсин. Болбосо аяка баргандан кийин анан кайра окутуп, анан деген өздөрүнүн функциясын өздөрүнө кайра түшүндүрүп папка карматып отурбай. Дегем да. Ошондо биринчиден өз тилинде мыйзам жазала турган адамдардын катмары даярдалып чыгат. Болбосо биздин мыйзамдардын көбү кыргызчада даярдалган жок. Бийлик өзүнүн эли менен ушул убакка чейин өз тилинде сүйлөшө элек. Чындап келсе. Себеби элден алынган маалымат бизде практика кандай? Чогултулат, орусча талданат аппараттарда же тияк бияктарда. Анан орусча иш кагаздар иштелип чыгат, анан кайра кыргызчага которулат. Жакын арада буну белгилеп айтып коюш керек, бул бийликтин тушунда. Документтердин түп нускасы кыргызча даярдалсын деген талаптар коюла баштады. Бирок ал канчалык деңгээлде аткарылып атат, ал башка маселе. Талаптын өзү туура. Негизи жалпы жөнүнөн ошол процесстердин баары тең кыргызча жүрүш керек да. Документтердин иштелип чыгышы дагы, талдоо дагы, анан элге сунуу дагы кыргызча жүрүш керек да. Ошондо жок эле дегенде бир жакшы маселе чечилет. Бийлик өзүнүн эли менен
өз тилинде өз документтери менен сүйлөшө баштайт. Мына бул до конца деген бир сөз өзүнчө бир түс алды да, саясий түс алды. До концачылар деген бир түшүнүк пайда болду да. Ошол саясаттагы, кыргыз саясатындагы до концачылыкка сиздин бааңыз, ошол до концачылык менен 35 жылда жасала элек иштер жасалып атабы балким? Кылынбаган иштер кылынып атабы же сөз эркиндиги жок, ой айтуу эркиндиги жок, баягы эле Түркмөнстандын жолуна түшүп алдыкпы? Бул сөздүн түпкү мааниси, саясий мааниси түшүнүксүз. До конца деген сөз аягына чейин деген сөз да. Туура? Эмненин аягына чейин? Жакшы нерсенин аягына чейинби, жаман нерсенин аягына чейинби, эмненин аягына чейин? Мындай психологиялык гана таасир эте турган бир сөздөр болот. Мужик, до конца, эркек, кыйратты тиги бул деген сыяктуучу. Бул ошол кезде чыккан термин. Менимче муну ошол убактагы саясий технологдор атайын ойлоп чыккан. Термин канчалык кыска, нуска болсо, мындай түшүнүктүү болсо, психологияга канчалык таасир этсе, ошончолук көбүрөөк колдонулат да. Анан мындай процесстерге окшогон нерселер башка мамлекеттерде дагы болгон. Мисалы Кытайда хунвейбинство деген болгон. Жана маданий революциянын тушунда жаштар чыгып алып, анан деген мурунку интеллигенцияны алып келип чыгып, чөгөлөтүп, кечирим суратып, сабап, үстүнөн ылай коюп, ошондой дагы процесстер өткөн. Бул дүйнө жүзүндө хунвейбинчилик деген өзүнчө бир көрүнүш катары белгилүү болуп калган. Бул эми канчалык көпкө жашайт, деле эле жашайбы, жашабайбы, өтө айтыш кыйын чын-чынына келгенде. Себеби кээ бир нерселер мындай болот да, кээ бир маселелер кандай чечилгени эмес, ким чечкен эмес, деги эле чечилгени маанилүү болуп калат да көп учурда. Бир мисал келтирейин, жана талиптердин эмне үчүн ийгиликтүү болуп кеткени Афганистанда. Расмий бийлигинин түзүмдөрү бар болчу, полициясы, соту жана башкасы. Бирок алардын баары коррупцияга батып калган. Анан ары урунушат, бери урунушат, сот ары сүйрөйт, бери сүйрөйт, баарына пара беришет, баягылар чечпейт. Талиптердин мыйзамы элге жакпайт, бирок аларга барып арызданып барса, же колун кесет, же башын кесет, бирдеңке кылып чечет да иш кылып. Ошон үчүн адамдар деги эле бардык дүйнө жүзүндө өзүнө жакса жакпаса дагы маселени чече турган жактарга кайрылып көнүшөт. Ошон үчүн күч, бийлик кимдин колуна ресурстар өтүп аткан болсо, ошолорго кайрылуу дагы күчөйт. Анан мунун бирок экинчи жагы бар да. Ал кайрылуулар күчөп жүрүп отуруп, анан деген масса өсүп кетет да. Анын баарына дайын таппай калышы мүмкүн, жетишпей калышы мүмкүн. Баары система кылуу ишке өтүш керек. Мисалы, милиция кармаш керек кылмышкерлерди. Доктурлар адамдарды дарылаш керек деген. Эмени балдарды мугалимдер окутуш керек. Жолду жолчулар салыш керек дегендейчи. Ар бир нерсенин өзүнүн тармагы, анан деген ошого жараша жоопкерчиликтүү адамдары болуп, анан ошентип отуруп, анан жалпы система түзүлөт да. А болбосо мындай ручное управление деп коет. Тиге деле барып чечип, муну деле барып чечкенге аракет кыла берсең, башында иштеши мүмкүн. Кийин анан жетишпей калат. Ар ким өзүнүн ишин билиш керек, өзүнүн ишин кылыш керек деп атпайсызбы? Мына журналисттер жамааты бар, журналисттер катмары бар. Бирок ошо журналисттер катмары болгондо да бизде журналисттер союзу деген бар. Бар. Бирок бир аз өкмөтчүлүрөөкпү, бийликчилирээкпи, ушундай сыяктуу да. Бир журналисттер союзу. Дагы бирөө бар, бул көз карансыз журналисттер союзу деген бар, Азамат Касымбеков деген. Ушул союздарга мындай көз карашыңыз кандай? Бул тек гана бир чыныгы өзүнүн миссиясын аткарабы, же бул тек гана бир куралбы, убактылуубу дегендей? Бул эми каражатка орто калат го дейм. Биринчиден эмнеден каржыланат? Анан ичиндегилер эмне максатты көздөйт? Эгерде мисалы жөн эле журналисттерге сыйлык алып берүү үчүн чогулуп жүргөн уюм болсо, анда ал ошон үчүн гана чогулат да. Журналисттердин кайсы бир маселелерин козгогусу келсе, ошол эле сөз эркиндигин, медиалардын катталуу же катталбоо маселесин азыркы учурда актуалдуу болуп аткан. Ошого карата өзүнүн оюн айткысы келсе, анда ал таптакыр башка маселе болушу мүмкүн. Азыр уюм түзгөнгө эч кимге тыюу жок да.
ар бир адам керек болсо уюм түзүп алышы мүмкүн да. Анан деген кеп кимдин мүмкүнчүлүгү кандай, ким кандай позицияны карманып атат. Чынында тигиниси деле мунусу деле менимче каражаттан кыйналып турган кези. Бул бир. Экинчиден жана мен айткан фундаменталдуу маселе эмне менен бүтөөрүн ушул убакта эч ким билбейт. Журналистиканын табияты өзгөрүп, биз көргөн журналистика жок да. Азыр медиа бар, мындайча айтканда, анын ичинде социалдык медиа. Мына медиа жаатында биз билген мына Марат Токоев менен агабыз менен мына сиз Жыргалбек Касабалов биргелешип алданба медиа сабаттуулук боюнча колдонмо деген мына китеп чыгарыпсыздар. Өзүңүз дагы айттыңыз, мага белек кылдыңыз, рахмат. Анан эмне негиз болду ушинтип чыгарганга? Негизи китеп чыгарганда бир негиз болот да, бир эмне себеп болду? Биз мурун ошол уюмдарда иштеп жүргөндө жерлерден деле, журналисттердин өзүнөн деле, коомдук уюмдардан деле көп эле ушундай сунуштар түшкөн. Медиа сабаттуулук боюнча мындай түшүнүктүү, так, жеткиликтүү инструменттер керек болуп турат деп. Бирок бизде могу коомдук уюмдардын бир топтору ошо грантка байланыштуу болуп кетип, анан деген шаарларда эле болуп, анан ошондон улам алар орус тилдүү болуп калган да. Анан муну деген кыргызча жазыш керек деп биз сунуш кылганбыз. Анан биз жанагы биринчи басылышы АКШнын жана Улуттук демократиялык институтунун каржылык колдоосу менен жана медианы колдоо борборунун алкагында, ошол фонддун алкагында иштеп чыккан. Анда жөн эле коомдук уюмдарга таратылган, алардын шарты ошондой болчу да. Кийин карасак, ошону алган адамдар, окугандар, муну деген кеңири мындай элге чыгаш керек экен деп айта башташыптыр. Анан деген ошондон улам бир каражат таап туруп, анан деген муну коммерциялык негизде чыгардык. Муну элге чыгарып атабыз. Мындайча айтканда. Ушул китептин мында бир бөлүмдөрдүн биринде мында чындык жана жалган деген бөлүм бар экен. Анан менде суроо пайда болду. Азыр жасалма интеллект деген чыкпадыбы? Андай да бөлүм бар. Анан ошол жасалма интеллектте бир адамды кадимкидей өзү сүйлөп аткандай. Өзү тигил же бул саясатчы, атүгүл президенттин оозун жасап айтпаган нерсени айттыргандай ушундай видеолор чыгып атпайбы кадимкидей? Ошону таанып, ажырата билүү боюнча бөлүм бар. Жасалма интеллект деген. Ооба. Муну мен өзүмчө окуйм. Бирок көрүүчүлөргө да азын улак бул ошондой чыны кайсы, жалганы кайсы белгисиз ушундай бир тармактар чыгып кетти. Ошондо кантип эми чындыкты ажыратат эл? Белгилери бар. Ар бири сабаттуу болуш керек болуш. Айрым белгилер жөнүндө биякта да жазылган. Эми баарын санап отуруш мүмкүн эмес. Мисалы, бирок бардык жагы кооз болуп келип эле анан манжасы 6 болуп калса, демек бул жасалма да. Же болбосо бетинин түзүлүшү абдан идеалдуу болсо, кадимки тирүү кишиники тиягы арбай аймаланып турат да. Анан бул жерде биз немени да бергенбиз. Сүрөт боюнча же видео боюнча кайра артка текшерүү инструменттерин да бергенбиз. QR-ды алып барат, мисалы. Анан баягы сүрөттү алып барат. Сүрөттү алып барып туруп, анан деген ошол жерден текшерет, ошого тиешеси барбы, же андан мурун тартылганбы депчи. Ушундай нерселер бар да, бул факт-чек инструменттери деп коет. Жок, эми мен мындай өңүттө сурап атам да, ошондой жасалма интеллект деген чыкты, дагы башка нерселер чыкты. Ошону мындай алданып калбагыла, калпка ишенип калбагыла, ал мындай болот деген нерселер, сунуштамалар бар экен. Мен сурайын дегеним, эми биздин ушу саясат, өлкөнүн багыты, өлкөнүн нугу, саясатчылардын нугу, шайлоолор, башка процесстер ушундай механизмдер аркылуу жасалма болсо да, калпта болсо, ошолор аркылуу жүрүп калбайбы? Ушундай кооптуулук жокпу? Кооптуулук мурундан эле бар болчу. Мен бир нерсени мисал келтирейин. Бир кайсы бир райондун акими Аскар Акаевке биздин райондун эли сизге 101% добуш берди Аскар Акаев деп рапорт берген. Эсиңерде болсо, ошол жасалмалуулуктун жеткен чеги, мындайча айтканда. Анан акыркы шайлоолордо мен бир нерсени байкадым. Ал техникалык себептерден улам болду же кандай, шайлоодон кийин эле көп адамдар өзүнүн тизмеден таппай калды, жашаган жеринен таппай калды. Барып туруп кайра, мисалы, паспортун оңдоткусу келсе же дагы башка кылгысы келсе, катталган жери башка жактан чыгып калды. Ошондой мисалдар болгон. Анан берде деген мунун жалпы фундаменталдуу максаты адамдарды эч нерсеге, эч кимге сокур ишенбөөгө чакыруу. Бардык нерсени, бардык маалыматтарды текшерүүгө чакыруу. Мүмкүн болушунча колдоо болгон мүмкүнчүлүктөр менен. Себеби алдагысы келгендер дайыма чыгат.
алдагысы келгендер ар бир системанын учунда чыгат, же бийликтен чыгат, же оппозициядан чыгат, же таптакыраларга тиешеси жок жактардан чыгат. Ошентип отуруп анан деген бул жерде мындай дагы бар да, жанагы интернет шылуундардын ыкмалары тууралуу дагы бар. Ал мисалы саясатка тиешеси жок. Интернеттен жана нигериялык Ханзаданын каттары келип атпайбы мисалы. Аны ишенип алып анан деген чын эле ушундай уткан экен деп. Анын жөнөкөй эле критерийи бар. Ал оюнду же лотереяны ойнодуң беле, ойногон жок беле мисалы да. Ойнобогон болсоң, бирок уткан болсо, демек ал жөн тузак. Ушундай нерселер бар. Эми иликтөөлөрдү жүргүзүп атышат. Ачык эле ийне жибине чейин тактаган кесиптештерибиз болуп атпайбы? Мисалы Али Токтогулдун командасы көп эле нерсени тактап атат да. А ошого болбой бар туруп акчасын салгандар болуп атпайбы мисалы? Демек бул дагы биздин жалпы сабаттуулугубуз, медиа сабаттуулугубуз анын ичинде жагынан маселе көп экенин көрсөтүп турат да. Прессинг, сөз эркиндигинде баягы ойду ачык айтуу, муну айтсамбы айтпасам, айтканда эмне өзүмө проблема болот деген сыяктуу тенденция эмеспи азыр? Ушул багытта кандай? Андайлар дагы бар. Ага баш ийбегендер дагы бар. Анан айтканда эмне дегендер дагы бар. Айтканда эмне бар, эч ким укпайт экен дегендер дагы бар. Сууну сиңген жерге кояйын дегендер бар турбайбы? Эми идеология боюнча дагы сурайм деп башында айттым эле. Идеология болгондо мен мындай түшүнөм да. Бүгүнкү күндө ушу жашоодо тиричиликте эмнени көп колдонсом, эмнени көп уксам, ошол идеология. Эмнени пайдалансам, кайсы машинеге артыкчылык берсем, кайсы телефондо эмнени пайдалансам, жашоом кайсы негизде болуп атса, демек идеология деген бул бир технология, жаңы бир новаторлук, бир жаңы бир нерсе, ошол идеология депчи. Жанагы Манас, дагы башка биз байыркы элбиз, биз ушуну муну карманышыбыз керек деп, ошондой идеологиялар мында таңууланма, декларативдүү болуп аткан жокпу? Идеология деген өзү биз түшүнгөндөн башкачараак нерсе эмеспи? Мындай да, идеология дегенде көбүнчөсүн биринчи иретте мамлекеттик идеологияны айтышат. Анан мамлекет ошол жөнүндө маселе козголот негизиненчи. Ошол мамлекеттик идеологиянын кереги жок дегендердин өзүнүн аракети да идеология чындап келсе. Себеби мамлекеттик идеология кереги жок дегендер ал башка идеологияларга жол ачып берүү үчүн кыртыш даярдап аткан болот көп учурда. Анан мамлекеттик идеология деген эмне? Ошол жана мен айткан улуттук кызыкчылыктар боюнча адамдар, биздин жарандарыбыз кандай баалуулуктарга сугарылыш керек деген эле нерсе. Себеби айталык диний кызыкчылыгын, өзүнүн жеке кызыкчылыгын мисалы, же болбосо кайсы бир башка мамлекет менен болгон союздаштык кызыкчылыгын, өз мамлекетинен кызыкчылыгынан өйдө коюп турса, демек ал жерде маселе бар. Биз башка эле мамлекетке кошулуп кетели деген чакырыктар айтылып аткан болсо, муну коллаборационизм деп коет. Бул идеологиялык чоң маселе чындап келсе. Ошол мамлекеттик идеологиянын өксүгү. Анан ар бир нерсени өзүнчө ажыратып да караш керек да. Мисалы, Манас ошо дүйнөдөгү эң чоң эпос. Мисалы, кыргыз эли үчүн абдан чоң ролго ээ болуп келген жана ээ болуп келаткан эпос. Бирок мунун кээ бир талаптары бузулуп атат да. Айталык, кыргыз Манас деп кишиге ат койгон эмес да. Мунун себеби болгон. Себеби көтөрө албайт деп айтышпай, негизгиси анда эмес. Негизгиси ошол татыктуу боло алабы, боло албайбы деген маселе. Мисалы, Манас ууру, Манас коррупционер деген нерсе болбош керек да. Бул жөнүндө Мирлан Самой кожо парламенттен жакшы айтты да, жана Манас шаарына ат коюлуп аткандачы. Демек аякта эгерде ошол ат коюлганына жараша болор болду мисалы. Анда демек ошого толугу менен татыктуу, идеалдуу шаар болуш керек. Кыргыз илгерте Манас деген сөзгө жаман атты жабыштыргысы келген эмес. Адамга койдурбай келгенинин негизги себеби ошол болгон. Бул бир эле өңүтү боюнча айттым. Анан эми байыркылык жана байыркы эместик деген жагына келели. Гректер Европа элдеринин ичинен абдан байыркылардын бири. Бирок ал гректерге азыр практикалык жактан эч нерсе берген жок. Байыркылык башка маселе, түптүүлүк.
Анан азыркы болуп аткан маселелер таптакыр башка маселе. Экөөнүн ортосунда байланыш болгон жерлер бар. Бул тарыхый тажрыйба. Бирок жанагы кыргыз деген аккан сууну ырдайт го. Аккан суу дайыма мындай артын көздөй акпайт ал. Ал дайыма астын көздөй агат. Анан демек кече көргөн бүгүн жок деген бир жакшы принцип бар. Бүгүнкү чакырыктар таптакыр башка чакырыктар. Колдон келсе биздин өзөгүбүз болуш керек. Биз өзөгүбүз менен бекем байланышта болушубуз керек. Бирок азыркы чакырыктарга карата дагы даяр турушубуз керек да. Өзөгү дегени мисалы эки нерсени салыштырайын. Азыр биз кылыч менен согушпайбыз да, автомат менен согушуш мүмкүн. Азыр уже дрон менен согуша баштады мисалы. Азыркы заманбап согуш дейли. Бирок мааниси ошол эле согуш болот да, мисалы. Эгерде согушту мисал келтире турган болсочу, же болбосо ат, көлүк, анан машина, андан кийин поезд, самолет же дагы башка ушул сыяктуу нерселер. Баары унаада, ал сени бир нерседен бир жактан бир жакка жеткире турган нерсе. Ушул жактарын алганда принциптин өзү өзгөрбөйт. Техникалык мүмкүнчүлүктөр, ага карата кирип аткан системалар өзгөрүп жүрүп отурушу мүмкүн. Өзгөрбөй турган өзөгү дегеним ошол. Мисалы, өз жериң үчүн болгон күрөш, өз элиңдин маданиятынын үстөмдүгү, өз тилиң үчүн болгон күрөш өзгөрбөш керек. Кандай ыкмалар колдонулуп атат анын ичинде? Айталы гезит менен жазсак балким жетпей аткан болсо, анда санарип менен таратпайлы. Же болбосо видео менен таратпайлы деген маселе келип чыгат да. Биз ошого канчалык деңгээлде даярбыз? Бул улут катары биздин астыбызда турган чоң суроо. Кыргыздын өздүгүн сактоо, кыргыздын иденттүүлүгүн сактоо деген маселе боюнча суроо берейин деп атам да. Каалоо башка. Кыргыз мындай болушу керек, кыргыз илгери баландай болгонбуз, эми мындай болушу керек деген каалоо башка, бирок реалдуулук башка. Экономикалык жактан кимдерге көз карандыбыз, саясий жактан биздин акыбалыбыз кандай Кыргызстан деген, дүйнөлүк державалардын гегемониялык аракеттерин кошо эске алганда биз ошол чындап эле иденттүүлүгүбүздү, кыргыз экендигибизди жана биздин өлкөбүздөгү ар кайсы идеологиялардын күрөшүн, Орусия, Батыш, түркчүлдөр, арабташуу, дагы башка ошонун баарын эске алганда биз мындай чындап эле иденттүүлүгүбүздү, өздүгүбүздү мындай сактоо бул реалдуу эле нерсеби? Бул дүйнө жүзүндө ар кандай мисалдарын көрсөткөн окуялар бар. Мен бир мисалын жакшы көрөм. Израиль мамлекети 2000 жылдан кийин өзүнүн улуттун мамлекетин кайра калууна келтирди. Дүйнө тарыхы мындай эрликти билбейт. Бул өтө чоң уюшкандык, өтө чоң акыл, өтө чоң мытайымдык керек болсо. Өтө чоң лобби, байланыштар жана башкалар. Ал маселеси ушул күнгө чейин уланып келатат да. Эми ал бирөөлөргө пайда алып келип атабы, зыян алып келип атабы, алар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн күрөшүп атышат дегеним да. Анан кыргыз дагы өзүнүн кызыкчылыгы үчүн күрөшкөнгө акысы бар. Башкалардын баары эле акылуу болуп келип эле анан деген кыргызга келгенде акысыз болуп калбайт. Биздин дагы акыбыз бар. Мындайча айтканда өз мамлекетибиз үчүн күрөшкөнгө, улуттук иденттүүлүгүбүз үчүн, тилибиз үчүн, салтыбыз үчүн, маданиятыбыз үчүн күрөшкөнгө укугубуз бар. Жана элдин элдиги ошону менен аныкталат. Ошол күрөштү жүргүзүп атабы, жүргүзгөн жокпу? Себеби мындай да, мамлекеттин негизги функциясы бул тарых жолунда эл кылып калыптандыруу. Башкача айтканда элдин элдигин сактоо. Бардык жагынан. Анын ичинде өздүгүн сактоо, ошо маданиятын сактоо жана башка. Ушуга улай суроо. Мына санариптештирүү, чиптештирүү, роботтоштуруу, баарын телефонго байлоо, баарын бир тутумга бириктирүү, ушунун арты менен ушундай жол менен технология өнүгө берсе, санариптештирүү дагы тереңдей берсе, могу менин улутум деген, менин калпагым, менин допум, чепкеним деген маселе жоголуп, чек араларым деген түшүнүк жоголуп, санариптештирүү деген нерсе өзүнүн өкүмүн жүргүзүп, анан тил болгондо эми баланча тил эмес, мындай оокат кылганга бир эки тил болсо болот экен. Англис тилби же кытай тилби, ошо тилди улуттук тил дегенди коелу. Улуттук калпагым дегенди коелу. Андан көрө жашоонун өңүтүнө карайлы. Кантип жашоо жакшы болуп атабы, демек болду деген сыяктуу ошондой жолго мындай бараткан жокпузбу негизи?
андай жол азыр эле чыккан жок, башынан эле бар негизичи. Болгону азыр жана ошо Сонариб деген сыяктуу инструменттери, формалары өзгөрдү да. Болбосо башынан эле кыргыз айтып койгон ит күлүгүн түлкү сүйбөйт депчи. Баары тең бири-бирине атаандаш дүйнө илгертен. Анан эми кара курсактын камы бар. Анан улут болуп жашап кетүүнүн мүдөөсү бар дейли. Эки башка тегиздик деген нерселер. Чындап келсе, жакшы жашаш үчүн улут болуп деле кереги жок. Жакшы жашаш үчүн маданияттын деле кереги жок. Көп эле нерсенин кереги жок болуп калат да. Бул мындайча айтканда материалдык нерсе менен баалабай турган нерселер. Кандагы нерселер биринчиден, экинчиден эгерде элди же мамлекетти бирдиктүү бир организм катары эсептей турган болсок, анда ал ошо организмдин бирдиктүүлүгүнүн жашап кетишинин маселеси. Мындайча айтканда канчалык деңгээлде жаны бекемдиги. Бул маселе абдан курч коюлуп атканы чын. Биздин улуттун астында дагы, балким башка да көп улуттардын астында. Анын аягы эмне болуп бүтөөрүн да эч ким билбейт. Бирок мен устатым Чойун Амиралиев деген аалым бар. Ал киши айткан, кумурсканын да Кудайга бергис укугу бар депчи. Ал кызыкчылыгын, эгерде мисалы кумурскадагы өзүнүн кызыкчылыгын коюп талашкысы келсе, балким ал жеңишке жетиши мүмкүн, жетишпей тебеленип деле калышы мүмкүн, бирок ошого умтулууга болгон укугун эч ким алып сала албайт. Балким андай адамдар улуттун ичинде салыштырмалуу аз деле болушу мүмкүн. Бирок эми улуттун уюткусун түзгөн ошолор. Улуттун уюткусу канчалык мындай көбүрөөк болсо, ошончолук улут үчүн жакшы. Биз бул жагынан алганда мындай күрөш түбөлүк деп эсептейбиз. Эми могу адабият маселеси, китеп маселеси боюнча сурайын деп атам. Поэзия жагынан ырлар жазып жүрөбүз. Бир кандай саясий олкусолкулук болгондо мындай жүрөгүңүздүн тереңине бир жетип, анан ошол жүрөктөн чыккан бир ырларды жазып жүрөбүз, чыгармалар жазып жүрөбүз, сын багытында да иштеп жүрөбүз, медиа сабаттуулук боюнча, журналистика жаатында дагы иштеп жүрөбүз. Эми ошол адабий жагынан бир китеп жазсаңыз, ошо китепти окуй турган тарап бар экенин сезип жазасызбы, же эми мен өзүм ушундай жаралсам эмне кылайын, мен жазбасам болбойт деп жазып кое берип атасызбы? Мында окуй турган катмар бар бекен? Мындай экен да. Мен муну сын китепти 300 эле нуска менен чыгаргам. Анткени адабий сын багытындагы чыгармаларды же болбосо андай китептерди өзү деле башынан эле окуй турган адам аз эле болот. Ошондуктан бул чакан тираж менен эле чыкты, бирок мындай сатылып бүткөнү калды. Ошого карабастан. Анан мунун өзүнүн аудиториясы бар. Башка кеп деги эле мына азыркы чакырыктар кирип атпайбы? Маалымат көбөйүп атат. Анан деген көп китептер окулбай калып атат, көп нерсе сценарий форматка өтүп кетип атат дегенде. Ошондо мунун ичиндеги нерселер мен мурун жазган нерселер. Ошолор эмгек талаага кетпесин деп бир жыйынтык чыгарып коеюн деп, анан ошондо бастырып чыгарган Ербезим. Ошол макала болуп чыгып турган убакта окулуп атты. Мындай оң же терс өзүнүн баасын алып атты. Демек окуган кишилер бар экен, аз болсо дагы. Бизде жалпы адабиятка болгон кызыгуусу чоң топ бар, бирок бир нерсени эсепке алыш керек. Кайсы улуттун болбосун, бир топ бөлүгү адабиятка да, маданиятка да эч качан кызыкпайт. Ошону дагы эсепке алыш керек. Анан азыркы чоң бир чакырык ошо санариптештирүүнүн өзү болуп атат. Себеби маалымат көп. Маалымат ушунчалык көп болгондуктан жакшы эле китептер үйдө том болуп окулбай жатат да. Мунун себеби эмне? Бул акыл астынын табиятына барып такалат. Акыл асты деп коет, подсознание. Мисалы биз үстүнөн чыпка менен иргеп ала турган аң сезимибиз бар да. Аң сезим кайсы бир нерселерди, маалыматтарды алып же албай койгонго даяр. Бирок акыл асты биз эмнени көрүп турсак, ошонун баарын иргебей туруп алат. Айталы, көчөдө кетип баратабыз. Көчөдө кетип баратсак, мисалы жарнамалар турушу мүмкүн аякта. Көңүл бурбасак деле, бирок акыл астына жүк болуп ичине кире берет. Ошонун баары тең анан күч келтирип атат да. Анан жалпы маалыматтарды берүүнүн тездиги болуп көрбөгөндөй көбөйдү да.
илгери жанагы марафон деген жер бар го, тиги марафон аралыгы деп коет. Ошо 42 чакырымды чуркап өткөн киши. Ал кабарчы болгон да. Согушта мындай болду деп анан деген кабарын жеткирип келген киши болгон. Илгери кээ бир окуялар жөнүндө маалыматты жеткириш үчүн бирөөлөр барганда орто жолдон анан баргычакты окуя өзгөрүп кеткен убактар көп болгон. Падышалыктар алмашып, мисалы бийлик алмашып, жеңүүчү тарап жеңилген тарапка айланып дегендейчи. Профессор Капица деген бар, Сергей Капица. Ал ошо тарыхый мезгил деп атайт да муну деген. Тарыхый мезгилдин жыштыгы абдан көбөйдү деп атат. Бул эми жалаң Кыргызстанга тиешелүү нерсе эмес. Жыштыгы көбөйдү дегени маалымат менен, маалыматтын чыгышына себеп болгон окуя менен ал маалыматтын жана ал боюнча кабыл алынган чечимдин ортосундагы аралык аябай тыгыздашты азыркы заманда. Мунун өзү жалаң эле биз үчүн эмес, башка бүт дүйнө үчүн чакырык. Неге эле андай чакырыктар көп? Анан бирок башкалар буну оңоюраак сиңирип, оңоюраак ылайыкташып баратканы, алар өз маселесин аздыр көптүр чечкен да. Кыргыздын башынан болсо акыркы кылымдарда өтө көп фундаменталдуу өзгөрүүлөр өттү. Айталык жок эле дегенде отурукташуу бул чоң өзгөрүү болду. Анан деген кийинки чоң өзгөрүү муну соода сатык экономикасына өтүү. Айрыкча көчмөндүк жашоодо жашаган эл үчүн бул өтө чоң сыноо болгон да. Бул сыноонун аягы эмне менен бүтөөрүн эч ким билбейт. Жалаң эле кыргыздар үчүн эмес, башка элдер үчүн дагы. Бирок күрөшпөй койсоң андан бетер артта каласың. Ошон үчүн ар бир улут күрөшүш керек деп ойлойм. Биз экөөбүз өзүбүзгө мен деле өзүмчө суроо түзгөндө актуалдуу деп ушундай сыяктанган маселелерден алып анан суроолорду түзүп анан актуалдуу деп эсептелген бир маселелерди сүйлөштүк деп ойлойм. 50 жылда эл жаңы деген баягы макал бар го. Ошол сыңары дагы бир 200 жыл өткөндөн кийин бул YouTube аман турса, аман болсо, бул ушул маектерди да балким көрүшөр ошонку коом. Ошол коомго айтчу кандай мындай сөздөрүңүз бар, жыйынтыктап. Ал коомдун ошол учурда эмне актуалдуу болоорун деле билбейбиз. Эмне болоорун деле билбейбиз, бирок баары бир ошол коом үчүн эмне актуалдуу болот деп анан ошолго багыттап бир өзүңүздүн сөздөрүңүздү айтсаңыз. Жолом Мамбутов 21-нин кыргыздары, 21-нин акындары деген бир ыр жазган. Ошондо кадимкидей салам айтып атпайбы кийинки бир кылым кийин келе турган адамдаргачы. Биз азыр кайсы бир муундун өкүлү болуп турабыз да. Анан жакшыбы жаманбы ушул убакта жашап атабыз. Бизден башкасы жок. Мындайча айтканда болгон бүткөнүбүз кояк сагы миңнегендей турган турпатыбыз менен ушубуз. Башка айласы жок. Анан деген жашоо, анын ичинде күрөш дагы көп нерселер өзүнүн угу менен жүрүп атат. Ошондо биз кийинки муундун астында жүзүбүз жарык болсо болду. Себеби кыргызда жол улуу, анан жолу кичүү деген түшүнүк бар. Ошо Чоюн Эмиралиев агайыбыз айткандай, биз тирүүлөр өтүп кеткен муундун жана келечек муундун астында жолубуз кичүү. Себеби келечек муун келе элек, алардан жоопкерчилик сурала элек. Ал эми өтүп кеткен муун өзүнүн жасачусын колунан келишинче жасап койгон. Мына биз пайдаланып аткан нерселердин баары тең ошолордун эмгегинин натыйжасы. Колунан келсе, менин тилегим ошол биздин муун кийинки муундардын астында ушул мамлекет үчүн, ушул эл үчүн, ушул биздин маданият үчүн жана башкалар үчүн жүзүбүз аздыр көптүр болсо да жарыгыраак барса экен деген тилегим бар. Угуштап келип кайрат менен жигерди, урпактарым улантат деп бир элди. Үнү кылбас, алыс жолго баратып, үрөң кылып таштап кеттик силерди деп аларга кайрылгым келет. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мен суроолордун баарын берип бүттүм. Бирок ушу маектешүү учурунда кээде бир суроо бергим келип кетет.
кээде сиз ой айтып атып башка бир нерсени кошуп кеткиңиз келет, анан бирок баштапкы ушул подкастка келатканда моундай нерселерди айтайын деген нерселериңиз болсо, балким ал айтылбай калса ошону айтсаңыз дагы анан подкастты жыйынтыктасак. Макул. Мен ушул Алданба деген китепти чыгаргандан кийин элге кайрылып бир жазып койдум. Ошону окуп берейин. Алданба. Бал тилге сени салганда, базары кымгуут жалганга, байолук кылып кыргызым, баладан бетер алданба. Жарыя кылып бүт элге жаңы эле каймак бүтөрдө өгүз саап сүтүн алдын деп өз апаң айтса, ишенбе. Жакынкы жылдыз күн болот, жарганат учса түн болот. Киттердин сүтү коюу деп ким айтса дагы чын болот. Турмушка назар салып жүр, туурасын иргеп алып тур. Касташып атса эки жаат, кабарын окуп салыштыр. Тактыга чоңдор баратса, таржымал жагын баракта, ушундай экен уктум деп ушакты кайра таратпа. Өзгөчө сак болгандашым, өлкөмдү теңир жалгасын, башына кирип калкымдын башкалар ээлеп албасын. Массаны жүргөн аралап, маалымат болсун саламат. Экөөлөп жазган бул эмгек элибиз үчүн аманат. Чоң рахмат, баракелде. Атайын убакытты бөлүп көптөгөн пландардын ичинен атайын ушул подкаст үчүн келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Ишиңизде ийгилик болсун, жашооңузда береке болсун. Чоң рахмат сизге. Силерге рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70% ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.